Азыркы темабыз кыргыздар Амир Темирдин мамлекетинин курамында деген тема. Ушул жөнүндө сөз кылалы. Моголдордун тез кол салуусунан могол ошол убакта могол деген элдер моголдордун тез кол салуусунан жана элдик кыймылдардан тажаган Майрамнахрдын төбөлдөрү душмандардын улам койгон чабуулдарын биздин кайтарышып, ички тартипти колго алган күчтүү мамлекет башчысы Амир Темирди бийликке коюшат да. Амир Темир 1336-405 жылдар аралыгында жашаган. Ал жер ортолук деңизинен чыгыш Түркстанга чейинки чыгыш Түркстанга ушул аймакта картада көрүнүп турат Амир Темирдин мамлекети. Жер ортолук деңизинен чыгыш Түркстанга созулган империя түзгөн. 1371 жылы Амир Темир Моголстанга жортуул жасап, Ысык көл өрөөнүнө чейин жеткен. Атайын мына ушул жерде Ысык көлү дагы Ысык көл аймагына чейин жеткен ушул жортуулда. Бирок бул аймактын элинин бир бөлүгү Иленин ары жагына жетиш кыйын болгон бийик тоолорго көчүп кетишкен дагы 1375 жылы Амир Темир Моголстанга кайра жортуул жасайт дагы Сайрам жана Талас аркылуу келет. Моголдордун эки негизги улустардын башкаруучулары Камараддин жана Кажыбек мурунку каршылашып жүргөнүнө карабай, өздөрүнүн күчтөрүн бириктирип, баскынчыларга каршы соккууруну чечишкен да. Бирок Амир Темир бул жерден куулук кылып, аларды бириндетип талкалоого аракет жасайт дагы. Камараддиндин аскерлерин артынан кубала туруп, алардын Иле өрөөнүндөгү урууларын, мал мүлкүн олжолоп, Самаркандга жөнөтүшөт дагы. Бул согушта, ошол согушта кыргыздардын отряддары көп болгон деген маалыматтар дагы айтылат да. Камараддиндин аскерлерин толук талкалоодо Темирдин мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ага мына ушул кыргыздар дагы жардам берген да. Баскынчылар артка кайтып келе жатканда Камараддиндин колу Ысык көлдүн жээгинде катуу жеңилүүгө учураганда жинденген Амир Темир ошол эле жылы Камараддинди Кочкор өрөөнүндө кууп ушул жерде талкалоого үмүттөнүп кайра келет дагы. Бирок бул көчмөндөр бул мезгилде Иртышка көчүп кетишкен болот. 1377 жылдарда Темир басылуучу жортуулдарды улантып, бул жолу ал Моголстандын аскерлерин талкалоого жетишет дагы. Калган каткандарын баягы эле Иленин ары жагындагы Тарбагатайга качып жөнөшкөн да. Темир бул жортуулда аябаганда көп олжого ээ болуп, колго түшкөндөрдү кулдукка сатат да. Ошондой болсо да, ал Моголстандын элин толук багынталган эмес. Кийинки жортуулдары 1383 жылы жана 1388 жылдар болгон жортуулдардагы бул Амир Темирге көп ийгилик алып келген эмес да. 1389 жылы Амир Темир көп сандаган аскерлерин чогултуп Моголстанга кайрадан жортуул уюштуруп жазалоочу жүрүш баштаган. Ал көчмөн урууларды биротоло багынта албастыгын, алар менен болгон
25 жылдык күрөштүн тажрыйбасынан улам жакшы түшүнгөн дагы, ошондуктан жортуулдун негизги максаты жергиликтүү элди колдон келишинче талап тоноо, аларды кулдукка алып кетүү, Нахрын аймагына бир катар урларды зордуктап алып келип көчүрүү болгондо, Амир Темирдин аскерлери мына ушул максатта баягы олуттуу каршылыкка учурабастан Талас, Чүй жана Иле өрөөндөрү аркылуу жылып Алтайга бет алышкан да, Алтай тарапка бет алышат дагы. Жүрүш моголдорду кырып жоюу менен коштолот дагы. Бирок канчалык ушундай кан катуу акканына карабастан, бул жүрүш ийгиликке жеткен эмес. 1390 жылы дагы подкрепление сыяктуу бул жүрүшкө Амир Темир дагы 2 аскер кошуунун жөнөтөт да. Алардын бири түндүк жактан Ташкен, Талас, Чүй. Экинчиси түштүктөн Анжияндан Яссы дарыясы аркылуу, Яссы дарыясы дарыясы аркылуу Арпа жайлоосу, мына ат башы нарын өрөөнүндөгү Арпа жайлоосу аркылуу жүрүп отуруп Ысык көлдө кошулушат да, чегинип бараткан Камараддин аскерлерин кубалаган бойдон Иртышка чейин барышканда, айлана тегерек элсиз эң калган убакта да алар ошол Иртышка чейин кубалап Камараддин аскерлерин талкалоого аракет жасаганда, Амир Темирдин чыныгы бийлиги Чүй өрөөнүнө чейин гана жеткен да, чыныгы бийлиги. Амир Темирдин бийлиги Чүй өрөөнүнө чейин орногон да, Чүй өрөөнүнө чейин орногон. Андан ары Моголстандын аймагы Амир Темирге ушул жүрүштөн кийин формалдуу болсо дагы Моголстандын аймагы Амир Темирге багынган. Моголстан формалдуу болсо дагы. Формалдуу каратылат дагы. Бул жерге өзүнүн небереси, кийин орто кылымдардагы улуу окумуштуу катары даңкталган Улукбекти ушу Моголстанга наместник дейт, баягы өзүнүн орун басары кылып, ишенимдүү адамы кылып дайындайт дагы. Амир Темир 1395 жылдары Алтын Ордонун ханы Токтомушту салкалайт. Алтын Ордонун ханы Токтомушту салкалайт да. Андан кийин 1393 жылы Багдадты, эки дарыя аралыгында дейт, Багдад деген азыркы Ирактын орожана, латынча бул жерде Месопотамияны, башкача айтканда Тигр жана Ефрат дарыянын аралыгы 1399 жылдары Индиянын түндүк жагын 1401 жылы Сириянын бир кыйла бөлүгүн ээлеп алганда, жана ушул мына картада көргөнү бар, ушул Зор империянын борбору Самаркан шаары эсептелген. Самаркан шаары ушул Амир Темирдин мамлекетинин борбору болуп эсептелген да. Мына тарыхта биздин Кыргызстандын аймагынын изи калган ушул Тимурдун жортууларына. Мына Индияга жортуп баратканда мына сүрөттө биз көргөздүк азыр. Ошол Кыргызстандын түп айылындагы азыркы Каркыра жайлоосунда Тимурдан ушул Индияга жортууга баратканда ушундай изи калганда, бул Санташ деп аталат. Эмне үчүн дегенде, чечмелеп бергенде, бул ошол Индияга баратканда Тимурдун аскерлерине буйрук берген экен да, баягы атчан аскерлер келип Индияга баратканда ташты ташташкан, мына үйүнүн ташты көрүп атасыздар да. Анан кайра артка карай келатканда мына эки таш көрүндү да, бул жерде эки дөң таш бар да. Анан кайра келатканда булар кайра алып
сүйрөлөрүн анан бияка ырыткыла деген да таштарын. Ошондо белгилүү болгон ушул жортуулда канча адам курман болгондугу да мына ошол Занташ аркылуу Амир Темирландын изи Кыргызстандын тарыхында калды да. 1405 жылы Самарканд 1405 жылы ушул Тимурха Амир Темир Кытайга жортуулга бара жатып, азыркы Атрар шаарынын жанында каза болуп, анын сөөгү азыркы Самарканд шаарында өзүнүн атактуу көрүстөнүнө коюлган да, бул Амир Темир.